Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен офтальмолог Максутова Гүлнара Алымкуловна, номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлердин номер 6 филиалда эмгектенем. Бүгүн сиздерге эң маанилүү, эң актуалдуу көздүн басымы жөнүндө бир аз айтып берейин дедим эле. Көздүн ичиндеги басым көбөйгөн орunu глаукома деп аталат. Бул оор оору, мунун кесепетинен сокурлукка алып келиши мүмкүн. Бул оорунун эки түрү бар. Ачык формадагы, ачык бурчтуу глаукома, жабык бурчтуу глаукома. Ушул оорулардын айынан бизде мүмкүнчүлүгү чектелген, көз боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар көбөйүп атат, бейтаптар көбөйүп атат. Ошон үчүн эртерээк кайрылышыңар керек. 40 жаштан кийин ар бир жаран өзүнүн поликлиникасында көзүнүн басымын өлчөтүп туруш керек. Андан кийин жылына бир жолу профилактический медосмотр деп коет. Медосмотрдан өтүп турушуңар керек өзүңөрдүн офтальмологуңардан. Бул оорунун себептери көп. Бир нерседен айта албайсың. Наследственность деп коет, тукум куучулук болушу мүмкүн. Жашы 50 жаштан жогору дагы пайда болушу мүмкүн. Андан кийин мурунку сезгенүү оорулар, көздүн ичинде сезгенүү оорулар болсо болот. Травма болушу мүмкүн. Көздүн травма алгандан кийин вторичный глаукома деп коет, андай болушу мүмкүн. Анан башка дагы аутоиммундук, кант диабетинин артынан, бийик давлениянын артынан бардыгы көп факторлуу себептери бар. Ошолордон пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан урматтуу биздин жарандар өз убагында дарыгерге кайрылыңыздар, өзүңөрдүн ден соолугуңузда кам көрүңүздөр.